Эфирде Маданият жүзөө программасы, аны мен Мурзада Сүйүналиева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин эфирден коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көрүнүктүү актриса, кыргыз маданиятына өзүнүн орду бар Таалайкан Абазова. Саламатсызбы, эже? Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат, жакшы келип алдым. Бүгүнкү биздин берүүбүздө сиздин бала чагыңыз, жаш курагыңыз, маданиятта эмгектенген кызыктуу окуялар, ошолор боюнча кеп кылабыз. Алгач эле өзүңүздүн бала чагыңыздагы, Торкен айылындагы кичинекей эсекелек кыз Таалайкан тууралуу айтып берип кетсеңиз. Чоң рахмат, биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бала чагым Токтогул районунун Торкент айылында өскөнбүз. Окуп жүргөндө эле ошо маданиятка кызыгуубуз чоң болчу, анткени биринчи класстан баштап эле Торкент айылында бизде клубда биз катышчубуз. Менин классымда 3 кыз, анан ал кезде еще Бекборбиев да биз жакта окучу. Ошол ал менен йоник ойноп, биз ырдап, анан биз газетага да чыккан убактар болгон. Нургуз Сарпбекова, Алла Пугачеваны ырдап чыккан, Алима Урматкан деген менин класс, үчөөтөн классташпыз. Мен Курчагым дегенди ырдачым, дагы бир орусча бир ырдачым. Анан ал Алима Урматкан бийлечи. 5 класстан баштап аябагандай активдүү катышып баштадым. Бам деген эме ушундай эме бийди өзүбүз ойлоп чыгарып, ошо Урматкан Алима деген курбум. Экөөбүз андан кийин грузин бийин чогуу бийлеп, бамда экөөбүздөн кыз болсок, грузин бийинде болсо, мен кыз болуп, ал уул болуп, кайра экөөбүз индийский бийледик. Анда мен Джими деп, ал болсо Бобби деп, анан кийин ошон менен аябай таанылып кеттик. Токтогул району менен областнойдон жеңдик, анан республиканский жеңип, анан Бишкекке чейин келип, бизде Чубак Сатаев, Шахрат Алипова ошолордун көзөмөлүндө болуп, анан ошолор менен гастролдоп, анан Бишкекке келип, анан телевиденияга тартылганбыз. Бирок ошо телевиденияга келгенде биз ошондо эң чоң гостиница, Ысык көл гостиницасы болчу. Ошо ар бирибизди өзүнчө жаткызган чоң кишидей кылып, биз болсо анда 9-класс болуп калганбыз. Ошого чейин биз аябагандай белгилүү болуп калганбыз эмебиздечи. Анан бизди ушундай баркташып, бизге өзүнчө паспорт алып беришкен, өзүбүз алып беребиз деп эрте эле бизгечи ушунча кадыр баркка ээ болуп, биз концерт койгонубузда, эгер биз бир жолкусунда жок болуп калып, биз мен концертке баратсам, силер эмне катышпайсыңарбы, индийский бийлебейсиңер деп калды. Анан жок десем, ай сенин тиги мен индийский бийлеген эркек баланы аткарат элем да, тиги кызды аткарат эле. Аялың каякта деп атпайбы? Анан кийин мен болсо ал бир жака кеткен болчу, анан ой бул кыздар жок турбайбы, билетибизди алабыз деп элдер жарым билетин алып аябай кызча болгон да. Бир нерсеси жок болуп калып, биз ошол Бишкекке чейин келип, гостиницада аябай сыйланып, 3 күн жатканбыз. Анан ошо телевиденияга келгенде түшпөй калганбыз, аябай ичибиз ачышкан. Болбосо ошондо чыкмаппыз. Бирок ошо баягы замандашым Өмүр Закаеповду элдин жакшы билет. Ошол кийин жол бир театрда иштеп калганда айтып калды да, силер аябай популярный болчу. Биз стадиондо бийлегенбиз да. Стадиондо бийлеп, Токтогулдон аябагандай чоң. Ошол жерден жок, бул кыз, бул эркек деп адашыптыр. Анткени мен фамилиямды Абазова деп, Абазов деп коет да, деп койсо, анан артка чейин келишип, анан ал жерде биз өзүбүздү тимеле Джими сезип, тиги Бобби сезип, аябай өзүбүздү звезда сезгенбиз. Анан ошондо келип, анан биз силерди аябай жактырчубуз, суктанчубуз деп биз ошондо анан эме бунун баарына түрткү болгон биздин окуп жүргөндө Фатима деген эжебиз бар болчу. Бизди кружокко катыштырат эле, адабият сабагынан берет эле. Ошол эжеге таазим этем, ушул передача аркылуу сен каяктан келатасың, кандай настроение менен келатасың дегенчи. Биз ошону окуп жүргөндө ошо бизге эже үйрөткөн экен да. Анан биз ошонун эженин немеси менен баягы индийский бийлегенде дагы 3-4 бий койгонбуз өзүбүз ар кайсы музыкага. Анан кийин жок, биз баягыда деген сууга келатканбыз. Азыр болсо экөөбүз башка жактан келатабыз деп ушинтип эметчибиз да. Ошол туура эле жолдо кетип баратырбыз деп. Анан азыр жыл өткөндөн кийин экөөбүз сүйлөшкөндө баа берип калабыз. Ошондо эле экөөбүз актёрдук кесипти туура эле мындай интуициябыз менен туура эле жасачу экенбиз деп өзүбүзгө баа берип калабыз. Ошол маалдагы бир менталитет бар эле да, ата-энелерде. Кыз баланы актриса кылбаш керек деген сыяктуу. Анан сиздин ата-энеңиз ал нерсени кандай кабыл алган? Анан кыйын адам болгон, Касымалы Абазов деген. Анан Токтогулга барсаңар, Торкинге барсаңар, атамдын фамилиясын айтсаңар эле тааныйт да. Анан ошо
Апам болсо өзү, атам да медик, апам дагы медикти бүткөн, бирок содагер жагына магазинде иштеп ошондой болуп кеткен да. Апам болсо ошо артист болуп калачу эмес. Атам болсо айтчу, эми кетмен карбабай калем кармасаң болду депчи. Көрсө ошо интеллигент бол дегендей айтыптыр да. Анан атам болсо биз бийлеп жүргөндө ошо бирөөнүбүздүн булушумун кайдан деп калды атам. Анан акшымын баланчанын эмесин сурап кийгем депчи. Анан индийскийде көрөбүз да, акшым кийип келишет го, анан биз өзүнчө образ түзүп ошентебиз да. Атам айтып калды, кана көрөйүнчү деп көрүп, анан кийин бир күн көтөрмөдө иштечи кошуна айылда, ошол жактан жапжаңысын сатып келиптир. Мен бактылуу болгондум айтпа. Апамдын түйшүгү көп болчу да, жумушу, ана бала чакасы деп. Атам болсо ошо эмне менен бул алек болуп жүрөт деп көңүл бурган окшойт. Анан менин атамдын иниси бар болчу. Ошол кишиге ишенчим, ал киши айтчу да, сен артист болом десең үйдөгүлөр каршы экенин билет да, эч коркпо, мен турам деп сүйүнө ала деген. Атам мындай финансын өзүм, акчаны өзүм берем, эч коркпо, мен сени кетирем деген да. Анан ошого ишенип эле жүрөм. Анан тиги Урматкан деген курбум, ал өтө мындай үйдүн жалгыз кызы, алар каршы болчу эмес да. Анткени өздөрү көйнөк тигип берип, индийский ар кандай кийимдерди колдошчу да. Биз чемодандарыбызды өзүбүз ырастап алып, анан тиги жана Урматкан курбум өтө тың болчу. Ал барып алып туруп, машинанда сүйлөшүп барышын келиптир. Саат 2-де автобус кетет, ошого жетишибиз керек деп. Анан апам айтып калды, тез айтып, монтип башын айланталы, апам жок дей албай калсын деп атабыз да. Кетишибиз керек, бизди күтүп атат деп элечү. Ай, каяка? Бул окууга кетебиз деп, курбум менин ордуна жооп берди. Мен аябай коркок болчумун да. Ай, мунун эч нерсеси даяр эмес да депчи. Анан даяр, салып койгонбуз все. Биз силердин деп атат да. Анан кийин уже уруша албай калды. Анан апам урушат десем эле жок, токтолго чейин ээрчип барып, анан пирожки алып келип берип, анан терезеден ыйлап атпайбы? Анан десе ойлоп атам, апам мени жакшы көрөт турбайбы депчи, артист болбойсуң деп эле атса ойлоп жүрөм да, жаман көрөт деп. Анан аябай кандай апам жашып ыйлап, мен бошосом чогуу бармакмын деп. Анан ошентип эме кылган, узатты эле. Анан кийин анан окууну бүтүп алып келип, эме кылдык. Келип, анан ошол жерден анан 4-чү турдан кулап калдым мен. Курбум өтүп кетти. Бирибиз өтүп, бирибиз эметип калсак, экөөбүздөн калабыз или экөөбүздөн кетебиз депчи. Анан андай болбойт экен деп кийин өтпөй калдым мен. Ыйлап атпайбы? Андай эмес экен да, кетиш керек экен да деп. Ошондон өтпөй калып атпаймынбы 4-чү турдан. Анан эми кантип кылам? Ошол жака кирдим, жюрилер эмеге жака кирдим, мугалимдерге кирсем, орусча да билбейм да. Бала кирип калды. Дай арык болгон. Анан ончо лучше, ячо хуже деп. Ончо лучше, я же мен андан лучше эмесминби? Мен аны көрдүм да аткарган, ал начар эле эметти, мен андан жакшымын деп түшүндүрө албай атам да. Десем, башка бир Фамина деген мугалим аябай ыйлап, дорогая, ты моя это деп бетимен кармап алып, мен аябай сени жактырдым, но мен чечпейм да бул жактан деп ошентип ыйлап, ошентип эметкен. Анан кийин мен Москвага өтүп кеттим кийинки жылы. Анан кийин ошо Ленинградка караганда ошо мугалимдер айтат экен да, балдар окуй калса айтат экен. Ошол кызды алсак болмок экен, көрөсүңөр, ошол артист болот, силер артист болбойсуңар депчи. Ошо анткени менин жана курбум ал жака өтүп кеткен да. Ал айтып берип атпайбы? Анан ошентип айтчы деп, анан ойлоп атам, Москвага сен шашпа барам деп, анан ошол мугалимдердин көзүнө көрүнөм деп атам. Москва баргандан курбум экөөбүз сүйлөшөбүз, ал мени ошо Ленинградка алып кетет. Тиги курбум айтканын чалам, общагадан эле чалып эле, анан кийин атын айтып ошентсем, анан кийин здравствуй деп ошентип, это я Талайкан деп бир жыл уже кичине орусча сүйлөп калгам десем, анан эме дейт, өзүмчө аябай волнение болуп алгам да, бирок аябай сүйүнүп атам да, мына мен көрдүңбү өтүп кеттим дегенсип ага ошентип десем, ты молодец, у тебя получится, я в тебе верю деп эле ушундайларды айтат. Анан спасибо деп туруп аябай монтип коюп койгон да, өлөм да азыр эстесемчи мындай ошого мындай ошо мүдөмө жеткенсип аябай сүйүнүп калгам да. Анан Шипкинде 4 жыл окуп, анан Кыргызстанга таанымал кылган роль ойлойм да, мисалы үчүн багы эне сыяктуу эле ар бир өзүңдүн каарманыңды жакшы көрөт экенсиң да, багы капля камень точит, орустар айтмакчымар, кичинекей ар бир ролдун салымы бар го дейм. Ошентип барып белгилүү болуш керек. Мисалы үчүн мен билем да, апам махабатына түшкөндө ойлочу элем, эме депчи, бул өзү жайында тартылып, анан кышында көрсөтүлдү да, анан мени эл деле тааныбай калат го, кышында эми кышкы кийиммен ким тааныйт деп өзүмчө ошону ойлочумун да. Эми жаш кезде ойлойсуң да, эртеле таанылып калсам депчи. Анан кийин
ошол ар бир эмеден чыгармадан көрүнүп эле таанып калат экен да. Маданият тармагында негизи эле сиздин ролдоруңуз аябай жакшы образдарды берет да. Мындай мээримдүү эне, мындай жылуу сезимдердичи сиздики. Анан ролдорду сиз өзүңүз тандап аласызбы? Жаш кезде, мисалы үчүн мен киного түшүп баштаган кезде кино биринчиден тартылбай калган. Анан ал кезде жаш кезде эч убакта тандабайсың. Чакырганына барасың да. Анан кийин кой буга чейин анткени баягы ошо кашыктап чогултканыңды чөмүштүрүп чачпайын дейсиң да. Эми ошончолук бир жакшы эмеге метип калсаң, бул эми баягы бой көтөрүп же кадалануу деле эмес. Бул эми баягы түшүнүп калгандан кийин жок бул жер мындай эмес экен деп. Азыр эми кээ бир эмеде ошентип калам. Жок, сценарий жакпай жатат. Же болбосо ушундай болуп калат да. Болбосо жана дипломдук иштерде деле бекер эле түшүп эле. Ал кезде ошо Актан Байке, Актан Арымкубат, Эрнис Абдыжапаров көбүнчө ошолордун киносуна түшүп баштаган. Эң башында эле мен айтып коюшум керек, Молдосейит Мамбетакунов деген биздин белгилүү адамыбыздын ошо телепостановкасына түшкөм. Анда студияда окуп жүргөмдө эң биринчи чыгармам ошол да, Өзөктөгү өрт деген. Бул кишилер өздөрү кыйын сүрөткерлер болгон үчүн мен буларды тандаган жокмун, түшкөнүм эле сүйүнүп жүрдүм чынындачы. Анткени булар көрсө, булар чын эле мыкты кинону баягы кризистен алып чыгып кеткен адамдар да, көчтү улаган адамдар да. Сиз өзүңүз жараткан ролдордон өзүңүз сабак алып, бир таасирленген учурлар болду беле? Ооба, албетте, өзүң ушундай текер болбош керек экен, же болбосо мен өзүмдүн мисалы үчүн каармандарым алсыз дагы, бирок күчтүү дагы ошо менен бирге, ошондой ролдор да. Эми көбүнчө баягы эненин ролдору, аялдын ролдору ушундай да. Анан бирок ички духунда күчтүү адамдар да. Ар бир конкретно ушундан моундай сабак алдым деп моунду этпейм. Өзү эле баягы сиңип калат, ошого эме состояние баарын көрүп жүрөсүң. Өзүнөн өзү эле сабак болот го дейм. Мисалы үчүн жашооңдо кээ бир ошон сөздөрүн кайталап калышың мүмкүн. Ал кинолордун өзүнүн тарбиялык мааниси чоң да. Анан кийин баягы Свет Акеде түшкөндө элдин баары баягы жуунткан жерин эле эме кылып, дей берет эмеспи? Элге апенди көрүнгөн күйөөсүн коргоп, ошол сапаттары канчалык күчтүү экени. Эсимде, анан таранчы тасмалары тууралуу дагы айтып өтсөз. Чоң рахмат. Мен деген Актан Арымкубаттан ушу 3 жыл дегенде тартылгам. Ушул биринчиси Свет Аке, экинчиси Кентавр, эсимде. Кентаврдан мен ак элбирсти алдым. Анан эсимдеден 2023 жылы эл аралык сыйлыкты алдым. Эл аралык сыйлыкты Ташкенттен Жемчужина Азии деген ошондой сыйлыкты алдым. Анан эсимде жөнүндө айтсам, эми эсимде жөн Актан Арымкубат ошо фильм деп эткенде сүйлөшүп отурганда айткан, бул чыгарма ошо сага карап жазылды деген да. Канчалык чындыгы бар билбейм, бирок эми ал киши калп айтпаса керек, ошентип айткан. Албетте ар бир артистке бул нерсе жакшы. Ошону сага арналып жазды десе, албетте сүйүнөбүз. Бул Дальмира Тилепберген, Актан Арымкубат экөөнүн жазган эмеси. Мыкты режиссер, мыкты художниктер менен баягы иштешүү өтө жеңил дагы, анан жоопкерчилиги да чоң да. Жакшы ошол чыгарма менен алганыбызды эстеп, анан жакшы сүйүнүп калам. Ушундай сыйлыкка жетишкенибизге. Фильм өзү негизи баягы берүүчү сабагы чоң. Бул жерде эсимде да, мисалы үчүн өзүнүн күйөөсү баягы сүйүүнүн бийик даражасын көрсөтөт да. Күйөөсү акылдан айнып калса дагы, расчет менен ойлонгон адам болсо, бул эми келиси болуп калыптырмы, бай күйөө менен жашай берейин дебейт беле. Жок, ал ошол именно ошол жерде сүйүүсүнүн бийиктигин көрсөтөт да. Күйөөсүнүн канчалык балалык сүйүүсүн сактап калган айымды, үй бүлөсү үчүн күрөшкөн. Анан ал жерде бешик менен болгон нерсе, ал Тынай Ибраимовдун чыгармасында алны дагы жакшы фильмдердин бири деп мактап айтышат да, мындай элдер көбүнчө ушул фильмиңиз жакты дегендер болот. Бул Дальмира Тилепберген деген айым бизде. Ошол айымдын эң бир чоң
картинасы, эң биринчи картинасынан түшкөн, экинчиси Белек деген чыгармасынан түшкөн. Мен оюмча эки чыгармасы тең мен оюмча өтө мыкты чыгармалар. Асман алдында дегенде ал жакта да эненин эң мыкты образы бар. Күйөөсү кетип, анан ушу эки баласын өзү чоңойтот. Балдардын багы өспүрүм убагындагы балдардын багы алдында эненин эң чоң ролу да. Ал жерден күйөөсүн да жоготот, анан акыры ушунчолук азаптан өзү дагы өлөт да. Так, Дальмир эженин Белек деген чыгармасын айтсам, ал жерде мировой премьерасы эмеде болду, Венецияда болду. Ошол жактан спецпоказдан көрсөттү. Элдер өтө жакшы кабыл алды. Ал жактан жактырышып, ошо Ташкенттеги фестивалдарга чакырууда, башка жактагы көп жактан сыйлыктарды алды да. Ошол жактан дагы образын дагы өтө жагат. Ал жактан дагы ошо 5 кыздан кийин 6-чы уул болот да. Ошол жерде багы чыныгы кыргыздын менталитетин көрсөтөт да. Ал жерден бизде багы эркек кызды адам катары көрбөгөн, эркек гана тукум болочу деген нерсе, анан бул көрсө, биз бул кинону Кытайга да алып барып фестивалга алып барганда, ошо кытайлар айтты да, бул көйгөй бизде бар десет аябай таң калдык. Себеби дегенде, бул кыргыздарда эле бар экен деп ойлоп жүрүптүрмүн. Көрсө Кытайларда дагы жалаң ушу кыз төрөп, анан уул төрөлбөсө, бардык эле элде бул нерсе бар экен да. Анан деп ойлодум, эгерде Кытайларда ушундай болсо, демек бардык эле Азия өлкөлөрүндө бардык нерсе бул эме бардык элдерде бирдей эле проблема бар экен депчи. Таранчы тасмасы боюнча сурагым келип атат. Бир жолу көргөндө көп адам түшүнө бербейт да. Ошонун маани мазмуну боюнча кыскача айтып өтсөз. Бул фильм өзү башында разъезд деп коюлган болчу да. Анан биз ошо чыгарманы коюп келатканда Эрин Сабдыжапаров токтотуп бир жерден ушу көрүп калдык. Мондай бир ничке чыгыктын үстүндө эле бир таранчы турат да. Анан баарыбыз биз токтоп эс алалы деп атсак эле акырын баарыңар чүш деп калды. Карасак эле ошо чымчык учпай турат да. Ошону карап атсам, камгактар учуп бир башкача бир сцена болду да ошол жерде. Анан Эрин Сабдыжапаров өзү бир башкача мистикалык башка өйлөр менен башкача адам го, ички дүйнөсү. Анан ошо киши бул чыгарма мен таранчы деп коем деп ошо айткан эсимде да. Анан кийин бул жерден символикалык чыгармада аял, эркек, турмуш, поезд мисалы үчүн жашоо өтүп атат деген сыяктуудай да. Жашоо өтүп атат, көз ирмемдей өтүп атат. Биз ошол көз ирмемди мындай жөн эле мындай өткөрүп ийген сыяктуудай да. Өзүнүн турмушун ар бир адам өзүнүн турмушун колго алыш керек, өзүнүн бактысын өзү кармап калыш керек дегендей. Бул көп бир эле слойдо эмес, көп нерседе алса болот бул жерде. Бирок мен бир эмесин айтсам ушундай да. Сиздин аткарган ролдоруңузду, жараткан образдарыңыздын баарын көрүп, мен аябай таң калдым да. Анткени баардык тасмаларда маанилиси аябай терең, анан сырт жактагы эл аралык деңгээлдеги кинофестивалдарда өзүнчө орундарды алган ушундай кинолорго тартылат экенсиз. Эми дагы миң мертебе рахмат биринчиден ушундай нерсеге мүмкүнчүлүк берип мага ушуну буйруп атканыначы. Биринчиден жараткандын ушундай каалоосу болду да. Экинчиден албетте бул ошол мыкты режиссерлордун колуна түшкөнүмө, бул дагы жараткандын чоң мага берген белеги да. Айта кетсем, ушу жакында дагы сиз сыйлыктар жөнүндө айтып калдыңыз. Жакында дагы ошол апаңды бийге чакыр деген тасмага тартылганбыз 2 жыл мурда. Ошол дагы чоң сыйлык алып, аялдын мыкты ролу деген ошо диплом алыптырмын. Салып жибериштир, жакында алдым ошо. Ошо ысыгы суу элек дегендей ошо чоң рахмат. Ушу мен режиссерлорума рахмат айткым келет, анткени ошолор мага ишенип, ошол ролду жөндөп кете алат деп мени алган үчүн ушундай ийгиликтер жаралып атат го дейм. Сиз театрда да роль жаратасыз, Театрда мындай эгерде ошол бери айтсам 24 жыл деп коем да, эгерде. Азыр мен 14-жылга чейин иштедим, анан иштебей калдым да. Ошо балама карап, кызым төрөлүп ошонуга карап иштебей калдым. Сизге жүрөгүңүзгө кайсынысы жакыныраак, мындай театрда ойногонбу же кинодо роль жаратканбы? Мен ойлойм, ар бир артисттен сурасаң мага кино жакын же эме жакын деп тандай албайт болуш керек. Себеби дегенде мага азыр эми көбүрөөк кино болгон үчүн албетте кино жакын, бирок театрды аябай сагынам. Себеби дегенде театрдын дүйнөсү башка. Театрда дегенде, мисалы үчүн, ал деген тирүү орган да, тирүү. Мисалы үчүн жандуу нерсе да, анткени дегенде азыркыча айтканда жанагы
искусственный интеллект деп чыгып атпайбы азыр? Ошол нерсе дагы менин оюмча баса албайт да, анткени ал эртең ошо искусственный интеллект эртең кылсаң деле ошол эле нерсени кайталайт. Жандуу ойногон кезде кечеги жасалбаган неңди бүгүн жасайсың да, ушундай аябагандай кызыктуу, театрда өтө кызыктуу болот. Ошо бүгүн кыла албаган мүмкүнчүлүгүңдү эртең кыла аласың. Кинодо мисалы үчүн 20 дубль кылсаң дагы ошол күнгө кирет, же эртеси күн болсо 2 күн ичинде же ошо 1 күндө, көбүнчө ошо 1 күндө тартылат да. Ошондо тартыласың, болду, ал экранда калат. Анан кийин көрүп, ушуну мен кандай кылып өттүм деп ошону туура албашы мүмкүн да. Театрда ал такыр башка, бирок экөө тең мындай, экөө тең жок, театр анча эмесмин, кино жакшы деп айта албайсың да. Мен мисалы үчүн экөөнү тең жактырам. Театрда иштеген кесиптештеримдин эмгегин аябай чоң баалайм да. Алтынбек Максутов агайдын жубайы экениңизди баары билет. Анан ушунча жылдан бери үй бүлөнү мындай туруктуу кармап келүүнүн сыры ошолор боюнча айтсаңыз. Үй бүлөдө эми багы биринчи адам бирин жактырганда бири үчүн баардык нерсеге барат да. Анын жакшы көргөн адамдын гендерин кесип койбойт дегендей да. Мунун да кыялдары орундалсын дегендей. Мен кайын журтум дагы өзү искусствого жакын адамдар болду. Өздөрү медик болсо дагы ушунчалык колдогон адамдар болду. Мисалы үчүн мен киного түшө албайт болчумун. Сөздүн ачыгычы, эгерде ошо балдарын таштай турган, ишенип турган адам болбосо бара албайт болчумун да. Ошо менин кайненемдин, кайнатамдын колдоосу менен ошо мен экрандарда чыктым. Ошо кайненемдин түшүнүктүүлүгү менен ошо раматылык кайнатам каза болгондо дагы мен ошо жылдыгына бара албай калгам. Анан элдер эми башка киши болсо айтмак да, элдер эмне дейт? Туш кайнатасыныкына келбей коюпту деп айтат да депчи. Кайненем тиги анткени контракт түзүлүп калган да, контракт түзүп алгандан кийин кандай эме кыласың? Анан ошон үчүн түшүнүк менен караганда ошолордун колдоосу өтө чоң деп ойлойм. Албетте биринчи орунда жолдошуңдун колдоосу болуш керек. Ошо жолдошуң түшүнүп, анан кесибиз бир болсо деле ар кандай болуп калышы мүмкүн эле, бирок бул жагынан Кудайга шүгүр, жолдошум тараптан, кайын журтум тараптан ушундай чоң колдоо болгон үчүн баардыгын чогула алып кеткенге мүмкүнчүлүк болду да. Азыркы учурда 3 баланын ата-энесисиз, анан аларга тарбия берүүдө мындай өзүңүздүн ата-энеңиздин бир сизге берген тарбияларын эстеп, мындай ошолорду колдоносузбу? Сөзсүз түрдө мисалы үчүн балалуу болгондон кийинчи ата-энең мени минтип баккан турбайбы, ушинткен турбайбы деп энеңдин эмгегин чоң баалап калат экенсиң да. Балам балалуу болгондо билесиң деген сөз бекеринен эмес экен да. Анан деп ата-энеңдин баасы өсүп кетет экен да, чын эле. Ага жаш кезде билбейсиң, ошо балалуу болгондон кийин чоңойтушат экенсиң. Анан колдонгондо өзүң бир манераларыңа менин апам ушунча эмес беле деп. Мен өзүм жаш кезде ойлошум, биз урушкан кезде менин балдарым антип урушпайм депчи. Анан албетте мен балдарыма ушунчалык кыйынчылык менен жеттим. Себебен аларга чейинки балдарымды багы 2-3 эмеден кийин анан жоготкондон кийин анан бала кызыма жетип, анан баланын баркын аябай Кудай берди да. Анткени жашоодо баардык эле мондай гладкий боло бербейт. Ой, тиягусанын баягы ушундай боло бербейт экен деп ойлоп койдум да. Турмуш деген өзү бекер айтылбаптыр да. Турмушта кандай сыноо берет экен. Бирок ошо сыноолордон татыктуу эле өттүк деп ойлойм азыр мындай карасам. Бирок ал ата-энеңдин нерсеси сага сабак болупчу. Ошол кезде жаш кезде сабырың кээде жоготуп айтып эмете каласың да. Анан кайра эметип өзүң карманып каласың. Бирок билбейм, балабыз менен баладай болуп эле чоңоюп калгандайбыз. Ушундай эле чоңойдук окшойт. Бир учурда Алтынбек Максутов агай министр болгон. Анан ошол учурдагы жашоо турмуштун өзгөргөнү, анан ал кызматтан түшкөндөн кийинки өзгөрүүлөр боюнча бир салыштырып айтып кетсеңиз, адамдар тарабынан болобу же кандайдыр бир жашоо образы боюнча сезилдиби сизге ошол? Ооба, сезилди. Байкең деген ошо күтүүсүздөн болуп калды да. Улуу кайынсиңдим бар, ошол айта берчи да, көрөсүңөр, мен Байкең министр болот деп бир телевизордон эме болсо ушинтип эле айта берчи. Кийин ушинтип айта берчи, анан кийин күлүп атпайбызбы ошо министр болгондочу? Бул кандай сен ушинтип оозуна сала бериптир да. Анан кийин ал күтүүсүздөн болуп калганда баарыбыз шок болуп калдык. Анан биз аябай эле кыйналдык, түшөлдүк. Радиодон анын баягы уже 10 жыл министр болуп иштегендей суроолорду беришип, ушундай болуп анан кызыбыз болбой эле койсо экен деп тилендик да. Болбосо экен дедик. Анан
бирок буйрук экен, ошончо жеңип чыгып болуп калды. Болгондон кийин биз аябай жоопкерчиликтүү болдук. Мисалы үчүн ал кийим кийгенден кийин уже ага тие албайбыз. Балдарга да айтам, кийингенге чейин баягы атасында эркелейт, кийингенден кийин тиймей жок. Баягы бир жери бүктөлбөш керек деген ушундай. Анан эле менин эмем эле ушу үтүктөп эле, анан мынтип эле ушундай болуп калды да. Аябай ошо менен ушинтип, анан бир жерге отурганга да болбойт экен үй бүлөң менен, өзүчө атаң атабыз менен чогуу отурсак жакшы эле да. Ал жумуш агаларга отурганга да болбойт экен. Ушундай болуп эле бир ушу беркиндей эле жашоо жакшы экен деп ойлоп калдым да, жөнөкөй эле жакшы экен. Министрликке кызыкпай эле коюш керек экен деп ойлодум. Анан кийин экинчисинде дагы буйруктуу экен, дагы болуп калды. Ойлоп мындай чечим чыгардым. Экинчи мен кысылып жашагым келбейт деген ойго келдим да, мен кандай кыласам жүрөгүм, жолдошума айтпайм, мен кандай кыласам жүрөгүм келет, мен эмне ушум керек. Кысылбай эле нормально кандай болсо ошондой жүрө береличи деп. Анан баягы министр дегенде элдер кадимкидей булар башкача жашайт окшойт, булардын баягы служанкалары бар окшойт деп ойлошот экен. Ошондой суроолор берип калса кызык болчу. Анан адамдардын анча мамилелери албетте өзгөрөт экен. Министр болбой кеткенде, башчы болуп кеткен биринчисинде мындай байкалат экен, албетте байкалат экен. Такыр жок деп айтсам тоже болуп кетти эми адамда. Түшүп калганда баягы мүңкүрөп кээ бирөө чалат, силер ушинтип калдыңар, эми өзүңөрдү кармангыла, метпегиле, кайрат кылгыла деген сөй биз сүйүнүп атабыз, эми наоборот эркиндикке чыккандай болупчу. Анан баягы чыгармачылык адамга өзү эркин эле болгон жакшы болот экен. Мурда эле кенен жүргөн кездериң эле сонун көрүнөт экен. Көрсө ойлоп коем да, монтип каалаган жерде тамак каалагандай жүргөн адам бул өтө бактылуу адам экен деп ойлодум да. Бул өзүнчө бир клеткага түшкөндөй эле болот экенсиң. Анан бирок эми алдагы нерсе өкмөт, мамлекет ишенип, ушул адамга ишенип берип аткан нерсе бул да чоң сыймык да. Аны дагы көтөрө билиш керек экен. Анан биз жакшы болсо көп кетпей, ушул Кудайдын бергенин көтөрө билиш керек деген нерсе менен эметип аттык. Атайлап биз өзүбүз кыйнап өткөн жокпуз, эми баягы ошол нерсени сезип аттык да, мындайча айтканда. Анан ойлойм, татыктуу эле көтөрдүк го деп эле ойлойм. Балдарыңызга тарбия бергенде өзгөчө эмнесине көңүл бурасыз? Көрсөң мындай экен да, башында антпегиле, мынтпегиле деп көп айтасың да, көрсө сен эмне кылсаң ошону эле кылат экен балдар. Атайлап мондай тарбиялайын деле дебейсиң. Бирок эми баягы жаман айтпа, калп сүйлөбө, анан бирөөнү алдаба деген нерселерди айтасың. Өзүңүздүн чыгармачылык жаатыңызда бир көрө албаган, ушундай жаман учурларга туш болгон учур болду беле? Биз Арсен Нумаралиевдин театрында иштеп жүргөндө биз башкача театрыбыз деп калчубуз да. Биз ролдөн деле талашчу эмеспиз, сен ойночу азыр деп, сен ойночу деп ушунчалык бир башкача поколениядей болуп башталганда биздикичи. Анан андай деле болгон жок. Чын эле жөн эле бизди көрө албайт, артисттер ушундай көрө албайт деген сөз көнгөн нерсе да булчу. Менин жашоомдо көрө албастык болуп, мага бирөө көзүмө чөп салган деле эч ким болгон жок. Бардыгына эле ыраазымын. Менин айланамда жүргөн адамдарга тескерисинче алар мага мындай жакшы гана сөздөрүн айтат. Ошо жакшы нерсе менен эле суугарылып келет. Алдыдагы кандай кыялдарыңыз бар, кандай максаттарыңыз бар? Алдыдагы негизи мен буга чейин деле башка ролдордон, бирок жана орусча айтмакчы, один из главных ролей дегендейчи. Кинодо башкы ролдор 2-3 болот, бирок бирөөсү эң башкы болот эмес эле. Ошол бир азыр жаш кезимде ошо башкы ролду аткаргым келет. Мындай башынан аягына чейин ошол балким мен жөнүндө болгон окуяда, ошондой бир чыгармада аткаргым келет. Артисттер эмнени кыялданат? Жакшы каармандарды ойносом дейт. Эми бул жакта жакшы роль болсо, башкача бир тарыхый ролдор болсо деп кыялданам. Жаш актриса кыздарга кандай кеңеш берип өтөсүз? Жаш артисттерге эмне кеңеш берем? Мисалы үчүн 2-3 главный ролду аткарса эле өзүн звезда сезбесин деп, сезбесе экен деп ойлойм да, дегенде. Ал эмне өсүүнү токтотот деп ойлойм да. Алар тескерисинче баягы бийиктеген сайын ылдый болду деген сөз бар беле бизде, кыргызда. Ошондой сыяктуу мындай канчалык көкөлөгөн сайын мындай унутпашың керек да, сени түшүп калыш оңой эле да. Анан ошон үчүн бар жерде адамгерчиликти биринчи орунга коюш керек деп ойлойм. Анан звезда жылдыз болуп эле, мынтип эле учурашкыбызда келбей калгандар да болот да. Анан ойлойм, чыгармачылыкта да болобу, турмушта деле болобу, адамгерчилик эң биринчи.
Ошон үчүн айтканда улуу биздин Чыңгыз Айтматов күн сайын адам болуу кыйын деген сөздү мен ошол азыр аябай эметем да, баалайм да. Көрсө күн сайын адам болуу чын эле кыйын экен. Анткени адамга деген көп нерселер, мүмкүнчүлүктөр берилет экен да. Сен бир туруп хан көрбөгөн нерсени көрөсүң, бир туруп эл баспаган жерде базасың, көкүлөсөң, кадырлансаң деле жарашчу, бирок башкаларды теңсинбей. Бирок мындай карасаң баардык адамдар бирдей эле да. Эми Кудай сага ошондой мүмкүнчүлүк берди, бирок сен ошону кадырлап барктай билишиң керек да. Анан ошол аз эле нерсеге моонтип кетсең, анда түшүп калыш тез эле да. Ошон үчүн Сиз баалаган бир актриса айымды белгилеп кетсеңиз, ушунун таланты дагы, адамгерчилиги дагы, биздин өзүбүздөнбү? келбети, сулуулугу дагы деп. Мен эми жаш кезимде айтсам, мен баягы жаш кезде Джулия Робертс, зарубежный айтсам, Джулия Робертс аябай жактырат элем. Анын мүчөсүн, анын аткаргандарын, красотка деген элдин баары жактырып калыш керек. Өзүм да жактырат элем. Россиянын чыгармасын Алиса Френдлихти да азыркыга чейин жакшы көрөм. Анан азыр чет мамлекеттикинен Мэрил Стриптти абдан жакшы көрөм. Ошонун чыгармасын, ошонун эмелерин, албетте чет мамлекеттин актрисалардын көбү эле баары тең мыкты, бирок ошолордун арасынан ошол Мэрил Стриптти өтө жакшы баалайм, жакшы көрөм. Мындай ойлошуңуз мүмкүн, бул улуу эмелерди жакшы көрөт экендечи. Бирок ошолордун аткаргандары, чыгармалары кандай эметкендери, көз караш менен көп нерсени ойногондору, ошол бир эле караганда жакшы көргөн, жаман көргөнү байкап аткан баарын көзү менен эле мындай эметип койгон мастерстволор, күчтүүлүгү жагат да. Анан биздикилерден азыркы жаштарданбы? Эми улуулардан десем, эми албетте мен мурда мен эметкен кезде албетте мен Бакен эже тирүү болчу, албетте Бакен эжени мен кичинекей мектепте жүргөн кезимде жакшы көрөт элем. Бакен эжени жакшы көрөт элем. Таттуу эжени ким жакшы көрбөйт? Таттуу эжени албетте жакшы көрөсүң. Анан ошолорду баягы кумир тутуп, ошолорду эмеге жармаштырып окуп жүргөндө эле ошолорду эметчикем. Анан мен да садикте жүргөн кезде дагы баягы ал кезде ак мөөр чыккан кезде го. Мунарык, Тунарык деп, Тунарык деп аткарчу ошолордучу. Анан көрсө кичинекей кезинде ушу артист болгум келчү го. Бир кыргыз киносунда ушундай тасма жаралса деген сыяктуу бир өзүңүздүн оюңузда. Ошо менин кыялымдагыдай келатат десем болот да. Себеби дегенде азыр мамлекетти түптөгөн адамдар жөнүндө тартышып, ошолорго басым кылып, анан биз кандай болгонбуз, кандай эл болгонбуз дегенге анан мурункуга көбүрөөк басым кылып атпайбы? Баягы өсүш үчүн баары арт жака сереп салыш керек экен го. Чоң ата, чоң апаларыбыз кандай жашаган, ошолордун турмушун көрсөтүү, ошондой нерселерге каармандарга дагы эметем да. Эми албетте современный азыркы жашоодогулар дагы Голливуд немесиндей дагы деле фильмдерге түшкүм келет албетте. Анан ошондой фильмдер тартылса дейм, баягы мисалы үчүн казактарда Кыз жибек, биздин убакта мисалы үчүн Бакайдын жайыты, же болбосо мындай фильмдер тартылышкан го. Азыр деле Дара кыры деле мындай сонун фильм болуп элге жакканда, ошондой чыгармаларыбыз дагы тартыла түшсө, бизде аз да. Ошондой нерселер тартылса деп ойлойм. Элдер ойлошу мүмкүн, эже арт жактан ошо эскилерди эметип берет экенчи. Бирок ошол нерсе азыркы биздин келечектегилерге мындай тарых болот да, булар ушундай жашоону өткөн турбайбызбы дегенге да жакшы да. Чоң рахмат эже, бүгүнкү биздин эфирибизге конокко келип бергениңизге ыраазычылык. Бир эркин микрофон, коомчулукка кайрылып алсаңыз болот, каалоо тилегиңизди айтып. Анан менин багы кайрылуум албетте биринчиден сиздерге рахмат, ошо чыгармаңыздар, ошо студияңызга чакырып, ошо кабар алып, коеюн, чыгармачылык сурайын дегениңиздерге чоң рахмат. Эң биринчиден кыргыз элиме кааларым өлкөбүздө тынччылык болушун каалайм. Эч кандай апааттардан тынччылык болгондо, өлкөбүздө эркиндик, мейкин сүргөндө, ушундай тынччылыкта жашап аткан замандабыз азыр. Ошонубуз кут болсун дегим келет. Ошол заманыбыз өлкөбүздө, Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө тынччылык болсо, баарыбыздын көңүлүбүз ток болот, чыгармачылык өнүгөт деп ойлойм. Нам болсо ырда болот дегенде, курсак ток болсо, элибизде тынччылык болсо, чыгармачылыкта өнүгөт, өсөт деп ойлойм. Чоң рахмат эже. Бүгүнкү биздин берүүнүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Таалайкан Абазова болду. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта калыңыздар.